Biz жашоодо ит эмеспиz. Биз өнүккөн мамлекетте жашагыбыз келет. Жаштар кыйналып эле кредитин төлөй албай эле кредиттен кредит төлөп келатат. Же бир суузун чыгара албайт, же жолун жаза албайт. Анын себептерин карап көрсөк, көп түшүнбөйт. Сыймык Жапкеев деген Эргул өзү дагы ушул бир нече ирет Сарпашевга кылмыш иштерин козгойбуз. Анан мынча миллиард кутулабыз. Бул жерде болсо 22-жылдын 1-айында мага жооптор келген. Бардыгы биргелешип, уюшулган адамдар десем, деле мындай көп жаңылышпайм да, арасында сөзсүз кызыктар тараптар көп болгон. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу менин жердештерим. Мен бүгүн өз алдынча атайын онлайн митингге чыгууну туура көрдүм. Анда эмесе өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Токтогулдан чыккан ири коррупционер Тайырбек Сарпашев 2 жолку жогорку кеңештин депутаты, вице-премьер-министр болгон. Мына ошол адам 260 000 сом берип, кылмыш ишинен кутулуп, мындайча айтканда, үй камагына чыгып кеткен мен үчүн өтө өкүнүчтүү. Жана мен азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына, ушул Сарпашев боюнча чыгарган өкүмүнө өтө нааразымын. Ошондуктан мен онлайн митингге чыгам. Сарпашев бийлик менен соодалашып алды. Достор, чындыгында соодалашып алды. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар. 260 000 сом Токтогул эли чолтуп деле бермек бийликке. Ошондуктан бир нече кылмыш иштери козголгон. Ошончо дагы чыгып кеткенине мен жеке нааразымын. Сарпашевдин үй бүлөсүнө козголгон кылмыш иштер. Мен силерге азыр бул видеонун аягында көрүп турсаңыздар, бардык Сарпашевдин үй бүлөсүнө козголгон кылмыш иштерди чекесинен бирден санап берем. Бирок ошончо дагы бүгүн Сарпашевдин үй бүлөсү кол тийгиз кандайдыр бир бийликтен калкалоо болуп жатканынан далил берет. Ага чейин билесиздер, Сыймык Жапкеев деген Эргул өзү дагы ушул бир нече ирет Сарпашевга кылмыш иштерин козгойбуз, анан мынча миллиард кутулабыз деген. Бирок эмнегедир Сарпашев кылмыш ишин козгобоо үчүн ушул айтылуу Сыймык Жапкеевге 2 квартира бериптир деп эл ичинде сөздөр жүрүп жатат. Мага буну мындай маалыматы келген адамдар ачык эле айтып берип жатышат. Ошондуктан урматтуу Токтогул эли, урматтуу кыргыз элим, эгерде биз коррупционерлердин тишин майтарып, экинчи мындай коррупция кылган жаман экенин билгискибиз келсек, же болбосо Кыргызстаныбыз өнүккөнүн кааласак, биз принципиалдуу, ишенимдүү кадамдар менен Сарпашев Тайырбекти каматышыбыз керек. Сарпашев Тайыр камалсын. Достор, мен сиздерге айтып берген бардыгы фактылар менен кагаз түрүндө далилденген, атайын мамлекеттик органдардан келген жооптордун негизинде гана айтып берем. Мага бир нече жолу прокуратурадан жана Жалал Абад областынын губернаторунан каттар келген. Мына бул жерде өзүңүздөр көргөндөй 21-жылдын 8-айында, бул жерде 21-жылдын 10-айында, бул жерде 21-жылдын 11-айында, а бул жерде болсо 22-жылдын 1-айында мага жооптор келген. Достор, мына көрдүңүздөрбү? Атайын ушундай кагаздар келген, иштер кабыл алынган. Бирок эмнегедир бийлик жактан кандайдыр бир калкалоолор жүрүп жаткандыгынан бир дагы иш алгылыктуу жүргөн жок. Же болбосо жүрсө дагы токтоп калып атат. Кандайдыр бир себептер менен ушул кылмыш жазасынан кутулуп кетип атышат. Мына Токтогул район прокурору Алай Мамуров, буга чейинки прокурор өзү ушундай жооп берген. Анда эмесе ушул маселелердин ичинен эле азыр 15 Сарпашевдин үйүнө козголгон кылмыш иштер чекесинен айтып берем. Достор, эгерде өрөөнүбүз, мамлекетибиз өнүксүн десек, коомдук ушундай башкарууларды кылып, келечекте коррупционерлер бардыгы өзүнүн ордун таап, орду түрмөдө экенин биз көргөзүп беришибиз керек. Себеби качан гана ушул коррупционерлер камалганда, бандиттер азайганда гана чырмоок же болбосо бир коомубуздагы кокот тикенек мына ушундайдан арылгандай эле жакшы бизнес, жакшы инсандар, жакшы лидерлер өсүп чыгарын сиздерге баса белгилегим келет. Ошондуктан прецедент жаратуу үчүн лайктан басып, бөлүшүп, каналга катталып келиңиздер. Ушул Сарпашев жана башка чоң чиновниктер өзүнүн татыктуу наказаниясын алыш үчүн биз Тайырбек Сарпашевди биринчилерден болуп Токтогул эли адилеттүүлүгүбүздү көргөзүп, ушул инсандын камалышын талап кылайлы. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бир нече ушундай иштер менен акталып кеткени бул азыркы бийликтин жүзү.
азыркы бийлик Сарпашты калкалап атат. Ошондуктан урматтуу токтогул элим, жардам бериңиздер, бөлүшүңүздөр. Тайырбек Сарпаш жана ошого окшогон ири коррупционерлер үй бүлөсү менен райондорду басып албасын, жерлерди артка кайтарсын, жана ошо урдап алган мамлекетке келтирген залалдардын бардыгын ордун толуктап берсин. Кеттик анда эмесе достор, сиздерге чекесинен көргөзүп берейин кандай кылмыш иштер козголгон жана алар кайсыл бүгүнкү этапта турганын көргөзүп берейин. Биринчи маселе. Торкен айыл өкмөтү 2005 жылы Шыкын Манановдун убагында 2001 жылдын 27 августундагы буйругунун негизине таянып туруп, Тайырбек Сарпаштын атасы Дүйшеке Сарпашевга Торкен айылынан гараждын ичинен кайра иштетүү кичи цехин куруу үчүн 1,23 га жерди берип салган. Эң кызыгы достор, 2014 жылы Дүйшеке Сарпашев аны Памир Сарпашевга берип атат. Андан да кызыгы достор, белгилеп кетүүчү жагдай, Памир Сарпашев Торкен айыл өкмөтүнүн башчысы болуп туруп өзү 2001 жылдын 27 августунда буйрук чыгарып туруп өзүнүн атасына өзү берип коюп атат. Бул боюнча кылмыш иштер козголгон. Кайра бирок кылмыш ишин кандайдыр бир жакшы сонун себептер менен кылмыш иштен актап коюшкан. Бул иш боюнча кылмыш ишти актап койгондугун кайра соттун чечимин артка бузушуптур. Токтогул райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмүнө жөнөтүшүптүр. Бирок 2018 жылдын 15 декабрында өзүңүздөр көргөндөй эски мөөнөтү өтүп кетти деп туруп кайра кылмыш ишти кыскартып коюшкан. Достор, экинчи маселе. Бишкек-Ош жолунун боюндагы Селпон соода комплекси Дүйшеке Сарпаштын менчигине өтүп кеткендиги тууралуу. Достор, дагы эле ошол жагдайлар, ошол эле Дүйшеке Сарпаш деген Тайырбек Сарпаштын атасына бул жерде өзүңүздөргө маалым болгондой Абдис Йорковдун 90 жылдык юбилейине даярдык көрөбүз деп туруп эски курулбай аткан бүтпөй калган музейди кайра бүтүрөбүз, жаңылайбыз, зыңкыйтабыз деп туруп булар мына 60 миң сомго баалап туруп, достор, Абел жеке дыйкан чарбасынын ортосу менен мына Султаналиевдин экөөнүн ортосунда келишим түзүп туруп 60 миң сомго алып койгон. Султаналиев деген Жалал Абад областтык керек жарак коомунун төрагасынын орун басары болгон. Көрдүңүздөрбү достор? Анан келишимдер түзүп туруп, немеле зыңкыйтабыз деп туруп, бирок келишимде эч бир пункттарды көрсөтпөстөн мына ошентип туруп өздөрүн акырын бул жерди дагы чыгарып алышкан. Достор, анын кызыктуу жагдайларынын бири мына Торкен айыл өкмөтүнүн башчысы Шыкын Мананов 2008 жылдын 20 мартында 9 сандуу чечим негизинде бул жерге дагы кошумча 0,26 га аянтын берип туруп, зыңкыйтып муну да оформить этип алышкан. Достор, бул жерде мына текшерүүдө мыйзам бузуулар аныкталган эмес дейт. Албетте мыйзам бузуулар аныкталбайт, анткени булар бардыгын очень красиво, очень четко сделали, мындайча айткандачы. Ошондуктан келишимдер түзүп атканда көргөзгөн эмес, ал жерде келишимдердин бардыгын туура эмес түзүшкөн. Ошентип туруп мына Шыкын Мананов деген алардын жандай адамы болгон, ошол акырын эле бүттүгүн оформить этип берилген. Үчүнчү маселе мына Арал участкасынын АЗС куруу үчүн 0,06 га жер жана жашылдандырууга 0,80 га жер аянттары боюнча мына кайра эле ошол Шыкын Мананов 2005 жылы көрдүңүздөрбү достор, кайра эле ошол Дүйшеке Сарпашевга, мындайча айтканда Дүйшеке Сарпашевтан башка бир Торкен айыл өкмөтүндө же болбосо Торкен айылында бир тың адам жок болгонго дейм, май куюучу станция жана телефон түйүнүн куруу үчүн 0,062 га жер аянтын менчикке берген, достор. Андан кийин ошол жерге эле байлап булар 0,80 га жер аянтын 10 жылдык мөөнөткө берген, достор. 2005 жылы берсе, 2015 жылы ижара келишими бүтүп калган. Бирок ошонун бүткөнүнө да карабастан, мына жазылып турат. Бирок 0,8 га жер аянтын ижаралоо мөөнөтү 2015 жылда аяктаганына карабастан, айыл өкмөтүнүн жооптуу кызматкерлери жер тилкесин кайтарып алуу боюнча тийиштүү иш-чараларды жүргүзбөгөндүктөн жер аянты П. Сарпашев тарабынан колдонулуп келген дейт, достор. Көрдүңүздөрбү? Булар өкүм зордукка салып эле колдонуп келе берген да. Кийинки маселе. Торкен айыл аймагында жайгашкан буудай кампанын сатылып кетиши тууралуу. Достор, бул жерде өтө кызыктуу жагдай. Карасаңыздар, 2009 жылдын 23 январында Токтогул райондук агрардык өнүктүрүү департаментинин жетекчиси Тазабек Сарпашев менен Абел Сарпаштын ортосунда департаменттин балансындагы механик ток ЗАФ 20 И дейт жана склад 16,542 миң сомго эле бааланган. Достор, эсиңиздерде болсо сиздерге эске сала кетейин. 2009 жылдын 23 январында дейт, дал ушул жылдары автобекеттагы ушундай жолдор менен приватизация болуп кеткен. Эң кызыгы, достор, эң кызыгы, Тазабек Сарпашев раматтылык өтүп кеткен киши менен Абел Сарпаштын экөөнүн ортосунда келишим түзүлүп атат, достор. Экөө бир тууган баласы, бул бир тууган баласы Абел деген.
Карасаңыздар эми мындан ашык сиздерге кандай дагы кылмыштуу жагдайлар керек мындай. Дос, курбу боло эле булар ошо атасы, баласы бүт оформить этип ала беришкен. Буну дагы зыңкытып туруп мына Шыкын Мананов деген 2009-жылдын 16 январында зыңкытып Торкен айыл өкмөтүнүн башчысы документацияларын бүттүгүн зыңкытып берип койгон. Мынакей, Кыргыз Республикасынын жер кодексинин 44-статьясынын 1-пунктуна ылайык дейт. 070 га жер аянты жеке менчикке бекитилип берилген деп атат. Достор, кайра эле ушул жерди бүттүгүн бекитип берип коюп атат. Көрдүңүздөрбү мына механический завток, жыйырма, склад, эми департаменттеги мүлктөрдү ошол Торкен айыл өкмөтүндө бар экен да, ошону да карабайсызбы, балдарын оформить этип туруп алып койгон. Эми мындан ашык дагы кандай кылмыштуу сиздерге коррупциялык топтошкон мындай кылмыштар керек. Буну дагы мына бүгүнкү күндө сотко чейинки өндүрүш башталган дейт, дагы деле ошентип турат да. Бунун бардыгын тыкыриликтеп туруп аягына чыгарыш керек. Кийинки маселе мына Түлкүбай булакта 2 сарайды чабандар жашоочу үйлөрү менен бирге 20 000 сомго баалап 2000 литр автолук алмаштырган. Буну дагы көрдүңүздөрбү достор? Шыкын Мананов булардын жан мындай адамы болгон. Ушул бүттүгүн эле оформить этип бере берген да бардыгынчы. Эң кызыктуусу бул ушул Шыкын Мананов Кетмен Төбө үрөөнчүлүк чарбасынын башчысы болуп отургандагы ошол жерден бул Түлкүбай булактагы сарайды да оформить этип берип койгон. Көрдүңүздөрбү? Кийинчерээк муну 2008-жылы Абдусүйөрков атындагы айылдык кеңештин 4-чакырылышынын 14-сессиясында мынакей зыңкытып буну дагы депутаттар оформить этип берип койгон. Албетте бул Сарпашевдардын үй бүлөсүнүн басымы менен достор. Андан кийинки маселе мына Торкен айылында Алмабак участкасынын Абел жеке дыйкан чарбасына 9,1 га жер сугат жерин берилип кетиши. Ушул кезде мына Кетмен Төбө совхозунун директору Жолдошбек Турдумамбетов 94-жылдын 24-февралында 19 П сандуу буйругу менен көрдүңүздөрбү? Т дейт. Тазабек дейм. Тазабек Сарпашевга 300 баш койго тоют деп туруп, буну дагы зыңкытып оформить этип берип коюштур. Эми булар ушундай болгон да, байлар менен, чиновниктер менен мүмкүн кандайдыр бир бул жеринде кичине мындай окшошураак экен, анткени мал багышкан, мүмкүн туура чечимдерге барган. Бирок ошентсе дагы бул дагы эле ошо Сарпашевдардын үй бүлөсүнө тиешелүү маселе болуп жаткандыгы өкүндүрөт. Мына бул жерде да көрдүңүздөр, жем чөп чаап алуу үчүн деп туруп Абел дыйкан чарбасына 10 жылдык мөөнөткө берилген достор. Өзүңүздөр шашпай окуп алсаңыздар да болот. Андан кийин 7-чи маселе Токтогул шаарында жайгашкан автобекеттин менчиктештирилип кеткендиги тууралуу достор. Мен сиздерге жана айтып кеттим го. Буга чейин дагы мына УКМКда териштирүүлөр болгон. Көрдүңүздөрбү, соттун кандайдыр бир басымдар менен утуп алып коюшкан. Ошол кезде да арыздар жазылган. Кийин мына көрдүңүздөрбү, УКМК териштирген. Эске сала кетсем, автобекет боюнча кенен дагы токтолом, бирок бул дагы 2009-жылы ушулар Тазабек Сарпашев бардыгын зыңкытып оформить этип аткан кезде эч кимди аукционго катыштырбастан акырын ушундагы өзүнүн жан адамына Киргизбаев Абдыхалилге өткөрүп койгон. Бул боюнча кененирээк айтып берем мен сиздерге. Андан кийинки 8-чи маселе мына Токтогул шаарында электр тармактары жайгашкан, электр тармактары ишканасынын жанында Бишкек Ош автожолдун жээгинде май куюучу жай тууралуу. Россия май куюучу жайы, достор, азыркы Круговойдун жанында сиздерге маалымат бере кетсем. Буну дагы көрдүңүздөрбү, Токтогул поселкалык өкмөтүнүн 2005-жылы 28 ноябрында көрдүңүздөрбү? Тайырбек Сарпашев ушул жылдары басым жасагандагы мына Тазабек Сарпашев эмнегедир бүт нерсени ушу Тазабек Сарпашевга энчилеп бере берген. Же болбосо ошол жердеги администрация, аким бардыгы ушунун жан колундагы адамдар болгон. Бул мына ушул оформлениялардан сиздерге мындай тастыктап эле берсе болот да. Мына 2006-жылдын 1-февралында кадастр мамлекеттик мекемеси зыңкытып туруп акт жасап берип койгон достор. Мына бул дагы мыйзам бузуулар менен мындай торукта дейт, жанагы аукционго чыгып сатылган эмес дегендей бир териштирүүлөр болгонго. Буну дагы биз акырындан териштирүү иштерин Кудай буйруса жүргүзөбүз. Көрдүңүздөрбү? Тазабек Сарпашевга 2017-жылдын 26 октябрында дейт, мындай адамдарга бардыгына ушинтип берилип кетиптир китептер. Андан кийинки маселе достор, 9-чу маселе Токтогул шаарында саркынды сууларды тазалоочу жайдын мыйзамсыз жеке менчикке өткөрүлүп берилгендиги боюнча. Бул жерде дагы көрдүңүзбү, таза суу ишканасы мындай Токтогул мээнет ЖЧКсына Сарпашевдарга тиешелүү болгон да. Токтогул мээнетте эле ушундай бир жоопкерчилиги чектелген коомдорду түзө калышы эле ар кандай ыкма менен алышкан достор. Буну дагы ичиндеги ар нерсесин бардыгын талап тоноп ушул жерде таза суу ишканасы кайра өздөрү талап тоногон боюнча эч нерсе кылган эмес. Бул жер жөн эле туруптур деп туруп артка кабыл алып койгон. Бул боюнча тыкыр иликтенип тиешелүү жоопко тартылыш керек. Дал ушул
маселе боюнча достор ушул жерде 1000 деген тонналаган темирлерди айтайынчы, мындай көп өлчөмдөгү тонна темирди дагы керектүү материалдардын баарын чыгарып, ошол жана круговойдогу май куюучу жайды куруп, ошону кайра бир кымбат баага бүгүнкү күндө Россия май куюучу фирмасына сатып жүрүшкен достор. Мына ушинтип сиздердин байлыктарыңыздар чекесинен урдалган достор. Сиздерге дагы бир кызыктуу жагдай достор, 10-маселеде Сарпашевдин мына Токтогул шаарында Жалал Абад көчөсүндө жайгашкан турак жайы боюнча достор, өзүнүн жашап аткан үйү 782 чарчы метр болгон. Бирок ошого карабастан Тазабек Сарпашев өз алдынча жалпы 0,69 га жерди өз билемдик менен тосуп алган. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө дейт. Буну да Кудай буйрса текшеребиз. Достор, көрдүңүздөрбү? Канча адам бүгүн жерге жетпей 3000, 4000 деген адамдар турат. А бул жерде өздөрү билемдик кылып каалаган жерди тосуп алган. А буга болсо көз жумган ошол кездеги мэр деп айтсак биз жаңылышпайбыз да. Ошондуктан жоопко тартабыз бардыгын. Мыйзам алдында баары бирдей. Ашыкча жерди Кудай буйрса артка алабыз биз. Кийинки маселе Токтогул шаарынын эс алуу багынын түштүк тарабында жайгашкан Сарпашевдарга тиешелүү 2 кабаттуу турак жай. Билесиздер да, вид на озеро дегендей, вид на водохранилище дегендей. Суу сактагычка карап турган үй бар го парктын капталында. Мына ошол жер дагы 1995-жылдын 2-июнунда 445 сандуу буйругу менен администрация чыгарып берип койгон да, буйрук чыгарып, көрдүңүздөрбү? Бирөө жан дүйнөсүндө ушундай бир кызмат кылып берген. Ар бири кызмат кылып берген. Баардык уюшкан кылмыштуу топ десем мен жаңылышпайм. Мына Памир Сарпашев Токтогул шаарчасынын эс алуу паркынын түштүк батыш тарабындагы кароосуз жаткан жерден 0,09 га жер аянтып бөлүнүп берилип дейт. Көрдүңүздөр, кийин башкы планын чийдирилип зыңкыйтып берип коюптур кыскасы. Жалпы аянты 1286 чарчы метрди түзөт экен. Бирок Памир Сарпашев мыйзамсыз ашыкча 382 чарчы метр жерди аянтын ээлеп алган, мыйзамсыз элечи, өзү билемдик менен эле. Мына бүгүн дагы буну артка кайтарыш керек достор. Бул боюнча кандай иштер жүрүп атат, биз аны дагы иликтейбиз. Андан кийин мына Жаңы жол айыл аймагынын Бала Чычкан айылында жайгашкан Алмабак Сарпашевдардын мыйзамсыз ээлеп алгандыгы боюнча мына Окен Караталов деген арыз жазган достор. Бүгүнкү күндө ушул жерди дагы деле бербей мындай базып жатат десем жаңылышпайм достор. Бул боюнча мага Бала Чычкан айылынын тургундары да кайрылып атышат. Бул боюнча жакында чоң иликтөө кылабыз. Мына достор, 13-объект Бишкек-Ош унаа жолунун боюндагы мончо куруу үчүн ажыратылып берилген 1 гектар 12 сотук жер тууралуу. Көрдүңүздөр, бул жерде де 2017-жылы Токтогул райондук сотуна берип атат. Бул жерде Сарпашев Абелбек Тазабекович. Көрдүңүздөр, бул жерди дагы соттон утуп эле эптеп сотторду сатып алып атып эле, саткын сотторду ушинтип алып алышкан достор. Бул жерди дагы бүгүнкү күндө кандай иш-чаралар жүрүп атат, бул боюнча биз Жаңы жол айыл өкмөтүнө барып дагы Кудай буйрса сурайбыз. Жана прокуратурадан бул боюнча кандай чаралар көрүлгөн боюнча да жыйынтыктарын тактайбыз. 14-объект достор, Токтогул шаарынын К. Момуналиев көчөсүндө жайгашкан мурдагы жыгач иштетүүчү цех столярный боюнча. Көрдүңүздөрбү? Токтогул райондук сотунун 2015-жылдын 2-апрелинде чечими доогер Сарпашев Памирбек Дүйшекеевичке деп эле. Булар дагы илгери кандайдыр бир махинациялар менен кичинекей бир акцияларына колдорун киргизип койгон экен. Кийин ушу соттун чечими менен ошол жерлерди алып, мына көрдүңүздөрбү? 1140 метр квадрат жер участогу жана 336 метр чарчы тургузулган имаратка П. Сарпашевдин менчик ээси деп табылып берилген достор. Бут комбинатты да алып алган, мындайча айткандачы. Бирок ушуну мына ушул жерде жазып коюптур, 1 миллион рубльга сатып алгандыгы Айпер өндүрүштүк коммерциялык тиричилик борборунун 1993-жылдын 23-июнундагы 11 сандуу буйругунун негизинде дейт. Достор, бул нерселердин баарына 1 миллион рубль төлөнгөн дейт. Акчаны каяктан тапты, ким тапты, ушуга окшогон суроолорду берген адам жок. Көрдүңүздөрбү? Бирок булар өмүр бою мамлекетте иштеп эле, же болбосо 1 миллион рубльдар таап, билбейм, кандай бир татаал коррупциялык мындай схемаларды түзүшкөн да. Бул жерде баардыгы биргелешип, уюшулган адамдар десем деле мындай көп жаңылышпайм да. Арасында сөзсүз кызыктар тараптар көп болгон. Кийинки маселе достор, 15-маселе, акыркы маселе. Токтогул шаарында камхозго тиешелүү курулуштар жана жер аянттары Тазабек Сарпашев өтүп кетүүсү боюнча. Достор, көрдүңүздөрбү? Бул жерде акырын Токтогул Мээнет деген акционердик коомун түзө коюшкан дагы. Анын көрдүңүздөрбү? Ошол акционердик коомго киргизип туруп баардыгын. Анан 51% акциясын Тазабек Сарпашев жетектеген Токтогул Мээнет акционердик коомунун эмгек жааматына 46713 сомго сатылган дейт. Көрдүңүздөрбү достор? Андан кийин ошол 51ден бул жерде дагы жазылып жүрөт. Мына 44% акциясы Сарпашевка саткан деп жүрөт достор. Мына сиздерге көрүнүп атабы? Мына Сарпашевка саткан дейт. Бул 44% акцияга мына Койчиева деген
Койчиева Анаркан Абдылдаевна деген буга ээлик кылган экен. Эми бул адамдар деле ушул жан бирге адамдар го дейм. Шернелеш, парталаш, достош. Болбосо бул адамдар менен бирге эч ким иш кыла албайт болчу. Булар менен дайыма ушул чөнтөктөш, колтукташ адамдар иш кылган, достор. Ушинтип мына комхозду дагы бүгүнкү күндө ушун талам кетти. Бүгүн мен шаардык кеңештин депутаты катары айтайын, жер жетишсиз, адамдар жерге жетпей атат. Жада калса биз муниципалдык транспорттарды койгонго жер жок болуп атат. Жада калса ошол жерде бөлөк дагы бир мындай чарба иштерин жүргүзгөнгө жерлердин баардыгын ала албай атабыз. Бүгүн жетишсиз жер. Сиздердин өнүгүүңүздөргө шарт жок. Мына достор, ушундай болуп бүгүн Токтогул шаарын ушинтип жалпы кризиске, мындай жалпы ушундай бир кыйын абалга кептеген ушундай инсандар ушул кандай десем, жазасын тартпай дагы деле бош жүргөнүнө мен нааразымын. Мына ушул маселелердин баардыгынын башында Тайырбек Сарпашев турган. Ушул айтылуу вице-премьер-министр болуп, депутат болуп, ушунун баарына баш көз болуп, ушулардын баарына бут кол болуп, ушулардын иштерин ийгиликтүү ишке ашырып, мына Токтогул районун ушинтип тоногон. Бүгүнкү күндө ушул кылмыштын курамы жок, жолбосо убактысы мөөнөт өтүп кеткен деп ар кандай шылтоолор менен ушундай жооптор келип жатат. Бирок биз булар боюнча Кудай буйрса дагы иликтеп, келечекте бул бийлик болбосо келечектеги бөлөк бийлик менен иш алып барып, акыры ушул маселелердин аягына чыгарыбызды мен мындай чоң ишеничим бар, жана ошого аракет кылабыз. Достор, бул дагы мына Токтогул район прокурору Алай Мамуровдон келген жооп. Мына ушинтип сиздерге 15 маселени айтып бердим, достор. Ошондуктан калган өзүңүздөр комментарийга жазып, билген маалыматтарыңыздар болсо берип, жана ошондой эле ушул маалыматтардын баардыгын блогерлерге, журналисттерге баарына таратышыңыздарды каалаймын.